Араңыздар бүгүнкү ушул 13 февраль болуп турат, бирок 14 февраль жума күнү болгондуктан, ушу бүгүнкү иш күнү болгондуктан бүгүнкү күндү өткөрүп атабыз. 14 февраль ушул китеп белекке берүү күнү экен. Бул иш-чараны биздин руханиятыбыздын башаты болгон Улуттук Манас Академиясы менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Манас Академиясы бул руханияттын сакчысы болсо, биздин улуттук китепкана бул билимдин, маданияттын сакчысы. Жана китеп эмес, китепканалардын сакчысы. Жана ошол китепканалардын негизги алдыга тартып жүргөн локомотиви. Ушу жалпы китеп саясатын жана маданият саясатындагы чоң жоопкерчиликтүү ишти алып жаткан ушул Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы. Жалпы бүгүн китеп сүйүүчүлөр менен кошо республикабыздагы ушу китепканачыларга байланып. Себеби ар бир китептин артында чоң тарых жатат, ар бир китеп менен тагдыр жатат, ар бир китепте тарых жатат, ар бир китепте керек десе бизде келечек жазылып жатат. Ушул ыйык күндөрдүн бири деп айтса болот, мындай жакшы күндөрдүн бири депчи. Күндөр көп, майрамдар көп. Бирок ушул майрамдардын ичинен бири-бирине китеп белекке берүү деген бул өтө өзгөчө майрам да. Ошондо Кафканын да айткан сөзү бар. Мага эч нерсенин кереги жок, менин жазган китептеримди өзүмө калтырып алам. Ошо менен бактымдачы. Бул жерде жазуучуларыбыз отурат, акындарыбыз отурат. Күнү-түнү эмгектенип утабай, толгонуп, эл базарга чыгып атса, эл башка тирликке чыгып атса, жок, мен ушуну жазышым керек эле, ушуну айтышым керек эле деп баардыгын таштап коюп, түн уйкусунан да бөлүшүп, күндүзгү ишинен да бөлүшүп, ушул китепти жараткан жаратуучу, ушул акын жазуучуларыбыз ушул жерде отурат. Сиздерге дагы терең таанымдуулук, ийгилик ыраазычылык билдиребиз. Эгерде жазуу болбосо, билим болбойт эле. Ал эми билим болгону менен ким жазат эле? Эгерде жазуучулар жана ушул окуучулар болбосо. Ошондуктан бүгүнкү ушундай чоң майрамда баарыңыздар менен ушу жолугушуп жатканыма кубанычтуумун. Келе албай калган агайларыма, эжелеримизди түшүнүү менен кабыл алабыз. Мүмкүнчүлүктөрүнө жараша келе албай калгандарды аларды да сыйлайбыз, бирок белек алышып, белектешип турабыз. Жалпы окурмандарды жана китеп сүйүүчүлөрдү, китепканачыларды, маданият тармагындагы бардык кызматкерлерди, ошондой эле акын жазуучу агай эжелерибизди баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат.